Супер ТВ каналы Жылдыздын үйүндө конотор рубрикасын Нарын облусунан улантат достор. Биз менен бирге болуңуз. Ооба достор, бүгүн биз Жылдыздын үйүндө коноктобуз. Тагыраагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Канатбек Мамырканов агабыздын үйүндө коноктобуз. Жалпыга жагымдуу көрүү. Жүрүңүздөр анда. Ассалам алейкум. Кандайсыз ага? Ден соңуңуз жакшыбы? Аман эсенсизби? Кандай Жакшы, тынч, Кудайга шүгүр. Жакшы. Буюрса, кече жакында эле ошо Бишкек шаарында болуп келдик. Келип алып мына бир 4-5 күнгө Адгул берди театрыбыз. Эс алгыла, чарчадыңар, кыйналдыңар деп. Анан эми келип ошо бул үйдү жаңы сатып алдым эле. Анан ушурекеге бир кичине сыртын шөкөттөп коеюн деп ушу үйдү стройка жүргүзүп, короо жайларга шөкөттөп коеюн деп. Аны астыкы убактарда сүйлөшөбүз. Азыркы учурда сиздин төшпөлүгүңүз чындыгында сизге аябай жарашып турат. Себеби ошол эле театрдан, ошол эле кинодон кошкон салымыңыз аябай чоң. Муну баягы сиздин көрүүчүлөрүңүз, сиздин көрөрмандарыңыз баардыгы билсе, сизди аябай сүйүшөт. Аябай татыктуу эке. Төшпөлүгүңүз көбөйө берсин. Орун калбай калсын мондай. Келиңиз эми баягы Жылдыздын үйүндө конокто берүүбүздүн алкагында биз жылдыздардын жашоо турмушу менен биз таанышабыз. Бул жака качан көчүп келдиңиз? Бул мен өзүм мурун ушу Нарын жергесинде Айтылуу 64 деген шаарчабыз бар эле, Нарындын кире беришинде. Ошол жерде 1990 жылы ушу театрдан 2 комнаталуу үй берген театрдан. Анан ал жерде 37 жыл жашап, анан эми жаш өтүп баратат, балдар чоңойду, неберелүү болдук, куда күттүк дегендей. Ансыгарындан кийин кичине бир үйдү чоңойтолу деп ушу балдарым менен кеңешип, ушул үйгө келип токтодук, ушул үйдү алдык. Негизи өзүңүз баягы курулуш иштеринде кандайсыз? Мындай колуңуздан келеби? Негизи көбүнчө эле баягы чыгармачылык инсандардан айтчу эле го. Ой, мен аны кылбайм, мен аны кылбайм, мен уста жалдайм дегендей. Эми мен деле андай деле ашып кеткен уста эмесмин. Майда чүйдөлөрдү жасаса болот, колдон келген. Анан эми чоң жумуштарына уста жалдайм. Анткени ошо майда чүйдө анча-мынча тигиндей мындайларын жасаган колдон келет. Анан бул тетиги сыртын шыбагын шыбап, анан беркиндей иштерди кылганга чындыгында уста жалдап, балдарым жардам берет ишке ошо. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфону сатып аласың, 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде 1000 сом кэшбэкке бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Азыркы учурда карап көрсөм, бир канча мынакей уул кыздарыңыз жүрөт. Булар неберелер го, мен байкашымча, Неберелерим. Канча небере болду? Бардыгын айтканда 15 неберем бар. Кудай. Анан азыр бул жерде 6 неберем бар. Көлдө 6 неберем бар. Айылда дагы улуу баламдын балдары бар. Анан бул жерде бир кызымдын балдары, анан эң кичи көкүрөк колумдагы баламдын кыздары бар бул жерде. Айтышат го, артист десе эле, актер десе эле, чыгармачыл инсан десе эле, булар укмуштуу да бир чоң үйдө жашашат, укмуштуу да бир өзүнө керемет мындай шарт түзүп алышкан депчи. Сиз 2 бөлмөлүү үйдө жашайсызбы? Ой, сиз качантан бери чыгармачылыкта жүрөсүз? Дагы делеби деген сыяктуу сөздөр айтылчу беле? Андайлар көп эле айтылат. Себеп дегенде ушу артист десе эле бир шумдук элитный домдордо жашайт деп. Бул артисттерди орой айтканда, артисттер эми буга чейин Кудайга шүгүр деп эле айтышым керек. Азыр эч бир жерде жумушу жок, жумуш жок. Бир пенсиянын же бир ата-энесинин колун карагандар бар. Караганда Кудайга шүгүр ушул 37 жыл ошол 2 комнат үйдө жашадым. Анан тамашалап калчумун. Мен 4 этаж үйүм бар, ошондо жашайм деп. Анын баары тамаша болчу. Анан эми
өтө деле мүңкүрөп баягы кайыр сурап дегендей мүңкүрөп ачка калган жерибиз жок. Кудайга шүгүр, Кудайга тоо деш керек, ден соолук тилеш керек. Анан акырындык менен болуп келатат. Көргөзөйүн. Эмнелерде бош убактыңызда эмнелер менен биякта алек болуп, кантип убактыңызды өткөзөсүз? Анын баары бизге кызык экен. Эми бош убакытта ошо нарында эмне өсө турган болсо, ошол экилерди колдон келишинче айдамыш болдук. Бизде түштүк тараптагыдай аябай жер жемиши өтө өсүп кетпейт. Бизде нарында аба ырайы өтө оор, кышкысын суук болот, 40-50 градуска чейин суук болот. Ошон үчүн бул нарын жергесин высокогорье деп коет. Анан эми өзүбүзгө ылайыктуу нерселерди мына кылып айдап алдык. Мына могу жерде төртөө карликовый алма деп коет экен. Ошол экини эгип койдук. Баш жагына өрүк. Эми ал өсө өспөй, анан баягы эмнеге өсөбүз? Анан эми ошо иши туздан бөлөгүн бүт айдадык да. Кыскасы. Калемпири бар, чесногу бар, сабизи бар, пиязы бар дегендей, помидору бар. Анан ошо баягы айтып коет го. Tuzdan bölөгүн бүт айдадык деп. Ансыгарындай ошо туз эле калды айдабаганыбыз. Атаң 60-ка чыкканда алдап соолап күчүн ал деген кыргыздын сөзү бар. Анан ошо кичи балам экөөбүз бирге жашайбыз. Ал балам келин уулум жумушта болушат. Анан мен жумуштан келгенден кийин бул жерде бир кичине мындай сугарып, ото чөптөрүн жулуп, кирип чыгып. Байбичем экөөбүз кобурашып ушул жерде эрмек кылабыз. Болгону ушундай. Үйüm ошо Норки бут чечмеси менен 4 бөлмөлүү. 4 бөлмөлүү. Жүрүңүз. Четинен баштайлы анда. Эми баштасак, бул жакты санузел деп коет экен. Санузел деп коет экен. Биякта ваннасы, анан кийин ар жакта топкасы, сырттан от жагабыз. Теплый пол деп коет экен. Водяной теплый пол деп. Анан ошол эки менен бул ушундай биягы. Кичинекей өзүбүзгө жаккан жетиштүү. Андан кийинки бул кире берген үй болсо, баягы киши кара келип калса, чай иче турган үй. Орустар тетиги шаарлыктар холл деп коет экен го. Мен холл деп эле. Сиз деле шаарлыксыз да. Жерде чай иче турган кухням бул. Анан дагы мояк болсо, болсо жатаканабыз. Байбичем экөөбүздүн жатаканабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, чындыгында негизи баягы нарынга келгенде биз түнү менен жол жүргөнбүз. Анан уктаганга жетишкен жокпуз. Таң атпай биз съемкаларды баштаганбыз. Учурда биздин айдоочубуз уктап атат. Жакыныраак деле алып койсоңор болот. Бул Бактыбек Нурмат уулу биздин айдоочубуз. Эгерде коңур тартып атсам, мен тартпагыла деген, коңур тартпай элекин тартсаң болот. Аябай кышыма чарчады. Жагып коеюн, Бул үйдө болсо детский деп коет, неберелерим ошо кирип чыгып ойной турган үй. Бул жак неберелерим ойнойт. Анан бул жак болсо ошо жанагы неберелерим, келин уулум жата турган бөлмө бияк. Бул жактагы мынакей кичинекей неберем бешик токтоп атат. Бешикти тартыгыңыздын да бир мындай себеби бар болуш керек. Бул тарых бар го. Ушул балдарым жаткан бешик. Анан эми балдарымдын балдары, неберелерим жатып аткан бешик бул. Чоң ата, чоң энелерден калган бешик. Отурдуңуз. Келгиле. Келиңиз. Мындан өткөн кубаныч, мындан өткөн бакыт жок болуш керек байке. Карасаңыз, неберелердин арасында эле ушулар менен очуруп ачар эле күндө майрам, күндө тойда. Ооба, туура айтасың. Өз балаңды бөлүп кутурасың, небереден өлүп кутуласың деген кыргыздын акыл кеби бар. Ансыгарындай ушул неберелеримдин айткан, дегени болуп мына ушулар. Ушулар менен бир каниет алып, ушулар канчалык бир нерсеге капа болуп келсең да ушулар чериңди жазат да.
алдыңан ата келип бутуңа жакаңа жармашып этегиңе эрмешкенде жөн эле дарыя деңиз болуп чалкып кетесиң да. Ушулар баарын унуткарат да, баарын унуттурат. Анан ушу Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бир кезде бир атадан жалгыз болуп, өзүм бир үйдө жалгыз эле чоңойгом. Андан кийин үйлүү жайлуу болуп, балдарым чоңоюп, анан балдарым үйлүү жайлуу болуп, Куда сөөк күтүп, анан мындай неберелүү болгондо жөн эле чечекең чеч болуп, ушулар үчүн жашагың келип кетет экен да кээдечи. Канчалык бир нерсеге капа болуп келгенде ата келип жакама жармашып, эмне болуп атасың? Ооруп атасыңбы? Антип атасың, интип атасыңбы деп бир жерге келип жата калсаң, о кыздарым үстүмө бирдемени жаап, бирөө башыма бир нерсени алып келип жаздап, ушундай бир жыргатат. Анан жатып алып ойлоносуң, депчи, мындан артык жыргалдын кереги жок экен да. Анан эми буюрса сен да жаш экенсиң, сен да ушу мен сыяктуу неберелүү болосуң. Ошондо сезесиң. Баягы Канат байкенин айтканы чын экен деп. Бул небередей таттуу нерсе жок экен. Келиңиз анда ушул таттуулар менен сүйлөшөлү, таттуулар менен баарлашалы. Таттуулар кандайсыңар? Ден соолуңар жакшыбы? Кел, кичинекейден баштайлы. Эң кичинекейден баштайлы. Кызымдын аты Зейнеп. Зейнеп кандайсың? Жакшы. Ден соолуң жакшыбы? Эмне кылып атасың? Ойноп аткам. Эмне ойнойсуң сен үйдө? Кучак ойноп аткам. Ой, молодец, молодец. Зейнеп, чоң атаң сага эмне алып келип берет? Ачык айт. Эмне алып берчү эле? Мороженый. Ой, мороженый сага жагабы жеген? Сени машинасына отургузабы? Ооба. Сен кечке жанына жүрө бересиңби? Ооба. Сени кечке эркелетеби? Ооба. Анан сени көтөрүп алып ойнотобу? Ой, азаматсың ай, ой, азаматсың ай. Сага сөйкөнү ким алып берди? Ким айтайынбы? Айтчы. Ким таап берди эле? Нускайжем. Ооба. Нускайжем деп айтпайсың. Скачим. Ой, азаматсың. Чоңойгондо ким болосуң? Доктор. Доктурлар эмне кылат? Эмне саят? Каяка? Өзерге. Аякта эмне бар? Эме? Чай. Чай? Ушул жерде токтотобуз. Экинчиси. Сереп ат. Сереп, кандайсың? Жакшы. Бир аз чоңоюп калды, Мен сол жакшыбы? Бул садикте Садикке барасыңбы? сүйлөбөгөн бир мүнөз кыз. Бул кызымдай эмес. Ар бир баланын өзүнчө бир мүнөзү болот экен да. Анан ошо 5 балам болсо, ошо 5 баланын мүнөзү 5 бөлөк болот экен. Эгиздер. Эгиздер. Жышаналуу. Кимиси улу? Берки Баяна уулу, Баястан кичүүсү. Баяна кандайсың? Жакшы. Тишиң ооруду? Кимдин тиши ооруду? Баястан. Сен? Кудай, күлүп жүрүп атпайбы? Тиши басылып калган турбайбы, Канчага чыктың? 6-га. Мектепке барасың буюрса? Ооба. Окуган жагабы? Ооба. Чоңойгондо ким болосуң? Врач. Эмне, баары эле врач болобу үйдө? Баары эле доктурбу? Келечек алды да булар. Баястан кандайсың? Жакшы. Ден соолук кандай? Жакшы. Жакшы көргөн кызың барбы? Ооба. Жок. Коятыр, ооба дедиң, коятыр. Ким аты? Сумая. Ким? Сумая. Сумая. Каякта жашайт? Биз жакта Москваскиде. Москваскиде жашайбы? Канчага чыкты ал Сумая? 6. 6? Сен канчадасың? Мен 6. Сен дагы 6да, ал дагы 6да. Ырдап бересиң? Сумаяга ырдап бересиңби сен? Жок. Эсме? Биякта ырдап бересиң. Кел, кайсырда ырдап бересиң? Ордуңан тур. Кел. Тур ойлоп тур. Черным одеялом на черные ночи, солнце стало мало нам. Ветер забывает теньком поле облака, сердце тихо плачет, я говорит, ну как мне не хватало на твоих любви, как мне не хватало зажигать его внутри, девочка Саванна, мира в пустоты живешь, не искала, ты смотришь, ты ракета, мы сия одиночество, ты моли талину, торманы, марписи волонкать.
Азаматсың, 6 жаштагы баланы көрүп атасыңарбы, урматтуу көрүүчүбүз. Сердце тихо плачет дейт 6 жаштагы бала. Кудай ай, 6 жаштагы бала. Жакшы. Анын ар жагындагы өзүмдүн неберем аты Айкөл. Айкөл. Сөйкүң аласың кene? Сөйкүң өзүңө жагабы? Ооба. Ким алып берди сага? Апам. Кайсы апаң алып берди? Өзүң апаңбы? Канчага чыктың? 6-га. Ай, чоң атаң ким болуп иштейт? Каякта иштейт? Кинотеатрга тартылат. Кинотеатрга тартылат, Кинолорун көргөнсүңөрбү? Ооба. Кайсыл киносун? Акыркы сабак. Эң негизгисин сурап коюп атам, четте отурган канчанчы небереңиз? Ал киши болсо эми кыргызда айтат эмеспи? Кабыргадан жаралган киши ал. Менин бир бөйрөгүм ушуда. Кечирип коюңуз. Жашоом бир бөйрөгүм ушу киши, кабыргадан жаралган киши. Эми түшүнүп аларсыңар кабырга. Сиздин кабыргаңызга, сиздин бөйрөгүңүзгө көздөй барып келейин анда, Кечирип коюңуз. Отурыңыз. Кандайсыз апа? Ден соңуңуз жакшыбы? Аман эсенсизби? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшыбыз. Мына ушундай кыргыз искусствосуна чоң салымын кошуп аткан мыкты агабыздын, ийгиликтүү агабыздын артында ким турат десем, мына жалпы көрүүчүлөргө түшүнүктүү болду окшойт да. Мынакей, келиңиз эми сөз башынан болсунчу. Качан баш коштуңар эле апа? Биз Оял күндө эстегим келбейт деп койсо. 1983-жылы февраль айында баш кошконбуз. Ошондон бери мынакей 39-40 жылга чукулдап баратат. Ошондон бери жашап келатабыз. Кудайга шүгүр, 6 баланы тарбиялап өстүрдүк. 2 уулубуз бар, 4 кызыбыз бар. Баары өз ордуларын таап, өздөрүнчө үйлөнүп, жайланып кетишкен. Жакшы баары. Бала чакалуу болушту. Биз болсо неберелүү болдук дегендей. Жашообуз Кудайга шүгүр жашап келатабыз. Кичүү кызыбыз колубузда. Ал быйыл 10-ду бүтүп 11-класс болоюн деп калды. Жакшы баары. Актер катары баарыбыз тааныйбыз, баарыбыз көрөбүз. Бирок үйдө кандай ата, кандай жолдош? Кандай десем эми? Ачык айтыңыз. Ыйлап жибербейсизби? 40 жылдан бери жашап келатабыз. Мына ыйлагыдай деле болгон жокмун. Жашообуз жакшы. Мээримдүү ата, жароокер жар дегендей. Жакшы. Жүрөгү таза адам канат. Мындай эч кимге жамандык кылгысы да келбейт, жаман сүйлөгүсү да келбейт. Баарын өзүндөй көрөт. Ошо андай деле ашып ташыган байлыгыбыз жок дегендей эле. Ушул жашоодо эле жашап келатабыз, жакшы эле. Ушул сонунда ролдорун дайыма көрүп турасызбы, аткарган кинолорун? Мен ушу Канаттын тартылган киносуна башында көп маани бербей, көп неме кылбайм. Качан эл көрүп, эл мындай экен, Канат байкени көрдүк, мындай аткарыптыр, тигиндей аткарып дегенден кийин анан ушуну чын эле көрөйүнчү деп ошондой кылам, чын эле. Кайсы ролду жагасыз? Эми баарында эле ичкен кишинин ролу болуп атат, анан өзү болсо турмушунда ичпегенден кийин ошо ичкенде кандай болуп калат болду экен деп мен деле кызыгып көрүп калам. Ошо андай деле. Андан башка мындай ролдор берилбейби сага дегенде суроо салынабыз да. Айтып калам, такай эле ушундай аткарып жүрөсүң десем. Эми кебетем бул болсо анан берет да деп калат. Бул жерде бир кызымдын кошунасы, кызым айтыптыр да, Канат байке рас быйыл көптөн бери ичпей жүрөт депчи. Анан кызым аябай мага айтып атпайбы, апа, мама ушинтип айтты депчи. Быйыл рас ичпей жакшы жүрөт деп айтты. Ой, папам деген деги эле арак ичпейт, ал эмес ачыган жарым ичпейт десем таң калды дейт. Анан чындыгында эле Канатты элдин көбү эле ушу ичет деп ойлошот. Анан эки жакка чыгаарда Канат растап кийинип алчы, мынтип алчы десем деле ой болот, мен кийимден таанып аттып эле деп ошентип калат да. Азыркы адамдар болсо адамды кийиминен, өңүнөн
ошого жараша мамиле кылып, ошого жараша сүйлөп неме кылышат го. Канат болсо ырайы болгон кебетесине ушул. Атактуунун жубайы болгон кандай апа? Кандай десем, жакшы эле. Анчалык мен атактуунун аялымын деп деле мен деле өйдө сүнүп эч кимге мындай неме кыла албайм, эл катары эле карапайым жашоодо жашап атабыз. Анан билбейм кандай экен, эл кандай баалайт билбейм. Мен өзүмө кадимкидей эле жашоодогудай элемин. Жалпы көрүүчүлөрүбүз бир баа берди окшойт да, аябай жөнөкөй үй бүлө экен деген бир комментарий бөлүгүндө дагы жазып кетсеңиздер болот өзүңүздөрдүн бааңыздарда. Чындыгында эми бул жердеги сапарыбызды бир аз жыйынтыктап туруп, жогоруда баягы кадр сыртында сүйлөштүк элек. Канатбек жакка барып келели анда. Сиздин туулуп өскөн үйүңүзгө. Ал менен таанышалы, ошол жерден анан сиздин бала чаңыз өткөн үйдү көрсөтөлү дагы, анан ошо менен буюрса жанагындай берсе. Кеттик анда, урматтуу көрүүчүбүз. Азыркы учурда Нарын шаарында баягы жумушуңузга байланыштуу ошол жакта турсаңыз дагы, бирок кантса дагы баягы киндиккан тамган жериңизге жүрөгүңүз тарта берет болуш керек го эке. Сөзсүз да. Бул өзүңдүн айылың өзүңө мисир болот экен. Мына мен ушул жерде, ушул үйдө, атамдын үйүндө, ушул көчөдө, ушул айылда чоңойдум. Мына жаныбызда мектеп турат, ушул мектептен окудум. Балалык кезим, балалык баяоо сезимим бүт ушул жерде өттү. Атамдын үйүндө куда күттүм, кыз узаттым, уул үйлөдүм дегендей ушул жерде өттү баардыгы. Мына муну айтайын дегеним, канча жерди кыдырбадым, канча элди көрбөдүм, ушул өзүмдүн айылым, ушул жер мага бир айтып бүткүс ыйык жер да. Бул айылдын абышкасынан тартып жаш баласына чейин сүйөсүз. Алар айла жок да. Асыл кечписта келгенде, кел артисим, эмне кылып жүрөсүң, андай мындай тиги бу көп нерселерди сурап кабырашабыз абышкалар менен. Эми абышкалардын деле көбү көзү өттү. Биз өзүбүз абышка болуп баратабыз, анан эми дагы деле бар, бирок суюк. Бул айылда болсо аябай чоң айыл, айтылуу Миңбулак айылы, Тыныбек Манас чыккан ушул айылдан. Асан Жакшылык деген жазуучу чыккан. Тыныбек Манасчы, айтылуу акын Актан Тыныбек. Жанагы чоң залкар артисттер болуп калды азыр. Табылдактан деген кыргыз эл артисти бар. Чоро Думанаев деген кыргыз эл артисти бар. Чоро Думанаев ушул айылдан. Замирбек Сооронбаев деген ушул айылдан. Жаныш Кулмамбетов деген театроведбиз ушул айылдан. Кыскасы ушул өнөр секисинде азыр жаштардан Мунарбек жүрөт, Чоби ырчы. Ошолор акыркылардан болуп жүрөт. 16 артист барбыз ушул айылдан. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. О жерде Сооронбай ата деген булак бар, ошонун суусунан ичкендин баары эле артист болуп калыптырбыз деп бири-бирибизди тамаша кылабыз. Баягы жакынкы күндөрү жалпы кыргыз элибиздин баягы сүймөнчүлүгүнө ээ болгон бир Акыркы сабак деген сериал чыкты. Акыркы сабакта дагы сиз кезектеги бир өзүңүздүн бир керемет ролуңузду жараттыңыз. Анда көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө татыдыңыз. Эмне болуп тартылып калдыңыз беке? Муну ошо жана Руслан Акун деген көк бөрүнү тарткан, мен апамды издеп келем дегени бар. Шылып чоң кинолорду тарткан, анан көк бөрүнү тартып атканда көлдөн жолугуп калып, анан сизди бир нерсеге тартам деп аябай обещать эткен. Анан ниет кылып койгон да. Анан кийин эле жүрүп эле бир күнү көлгө чакырып калды, барсам ошо киного тартып атыптыр. Ал киного түшкөндөн кийин эле бир башка нерсеге тартам сизди деп жүргөн. Анан мындан 2 жыл мурун жанагы эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата кыргыз сому бар го. Ошондо 500 сомдо Саякбай Каралаевдин бейнеси бар экен. Ошо рекини жаратканда ошол жерден ошо Саякбай Каралаевдин бейнесин түшүп,
Анан ошондон улам байке дагы көп нерсени жаратабыз деп айткан. Айткандай эле ушул жерден келип ушу акыркы сабак тартабыз дегенде ушул жерде бир жакшы ролуңуз бар, ошону ойноп бериңиз деп анан ошол аркылуу түшүп калдым. Жактыбы өзүңүзгө ролуңуз? Эми мындай ролдун көбүн ойнодум. Мен азыр кинодо болобу, театрда болобу, сахнада болобу ролго той элекмин. Анан мунум жакты, мунум жакпай калды деп айткандан алысмын. Себеп дегенде өзүмдүн бир кыйратып чыгарган ролум боло элек. Той элекмин мен, курсагым той элек ролго. Анан эми келечекте буюрса дагы көп нерселер бар. Кудай бир ден соолук берип, Кудай бир күч кубат берсе, дагы бир мындан да чоң нерселерди жаратамбы деген ишеничим бар. Ал сериалда басымдуу бөлүгү жаштар болду беке? Жаштар болду. Кандай экен жаштар менен иштеген беке? Эми жаштар менен иштеген жакшы эле, жаштардын арасында өзүңдү да жаш сезет экенсиң. Ах, жаштык деген сөз ошондон калган да. Өзүмдүн башыман өткөргөн убактыларымды эстеп турган ошону бир айтып койдум эле аябай. Кыргызстанга ошо сенсация болуп, популярный болуп кеттим. Эх, жаштык дегенде. Ансыгарындай дагы азыр ушул жерге келгенде ошо неберелеримди, балдарымды көргөндө дагы ойлоп калам, эх, жаштык. Чындыгында беке, биз сизге ден соолук каалайбыз беке. Сиздин үй бүлөңүз менен, сиздин жакындарыңыз менен, сиздин үйүңүз менен, жашоо шартыңыз менен таанышып отуруп, сизди буга чейин кандай сыйлаган болсок, ал сыйым бүгүн андан да артты беке. Сиздин ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылык ийгилик, неберелердин, чөбүрлөрдүн урматын көрүңүз. Ишиңерге ийгилик болсун. Мени кандай сыйласаңар, Аллахым да силерди сыйласын. Силер дагы ошо мен сыяктуу сыйга жеткиле. Аман болгула, ишиңерде ийгилик болсун деген сөздү айтмакчымын. Келиңиз. Рахмат. Келиңиз эми берүүбүздүн аягында акыркы сабактагы эң эле популярдуу сөз сизден. Эх, жаштык.